Урматтуу коллегалар, саламатсыздарбы? Исхак Абсаматович бул маселени көптөн бери айтып келатат. Ага жооп бериш керек эле, өзүнүн учурунда же Конституциялык палатага бериш керек эле. Азыркы Иса Сашынкулович сүйлөгөндөн кийин мен мындай бир ой пайда болуп калды. Республика Ата Журт фракциясы коалицияда эмес экен деп мен түшүндүм. Эми бул жерде Исхак Абсаматовичтин логикасына келсек, бүгүн легитимдүүлүгү жөнүндө сөз болуп атат. Эгерде Республика Ата Журт коалиция кирди, бул жаңы коалиция логика боюнча, анда өкмөт коалиция өкмөттү премьер-министр сунушташ керек эле, жаңы программа, жаңы курам дайындаш керек эле жогорку кеңеш. Жаңыдан. Анан 75 статьяда, эгерде жаңы коалиция түзүлүп калса, урматтуу Дастан Артисбекович, сиздин дагы ушул жерде полномочияңызды тастыкташ керекпиз. 75-нчи берине так жазылып турган. Ошого бул жерде логиканы караш керек. Коалиция бул фракциядан түзүлөт. Эгерде жаңы фракция келди, значит жаңы коалиция деген сөз. Жаңы коалиция деген сөз бул жаңы коалицияны түздүк деп айтты. Түздү дегенде жарыялангандан кийин жаңы өкмөт, жаңы премьер-министр, же ошол эле өкмөт, бирок жаңыдан келиш керек процедуралары. Ошого бул маселени мындай жөн калтырбай, бул маселеге тагыраак жооп бериш керекпиз. Же Конституциялык палатага жазабызбы, же башка жака мыйзамды карайбызбы, ошол маселени өзүнчө бир карап чыгыш керек. Анан кийин Республика Ата Журтка мен суроо берет элем. Силер коалициядасыңарбы же жөн эле прикрепленныйсыңарбы? Ошого дагы жооп берип койуш керек. Рахмат. Рахмат, бардыгы мыйзам жегинде болгон. Бакыт Эркешевич, өкмөт келген программасы менен биз бул жерден бекитип бергенбиз. Республика Ата Журт фракциясында киргени, мен ойлойм, мыйзамдуу, бул мыйзам жол берет, мыйзам менен кетти. Ал эми өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер болсо, кайрылыңыздар, органдарга, сот органдарына кайрылыңыздар, жооп берет.